Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Анда эмесе биз азыр силер менен кезектеги кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дагы деле болсо текст, тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруучу тышкы тил каражаттары. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруу тышкы тил каражаттары менен таанышасыңар, текст түзүп, машыгуу менен сөз байлыгыңар өспөнү күт, бири-бириңерди сыйлоого, ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Демек балдар, биз силер менен бул мезгилге чейин текст боюнча машыгуу иштерин жүргүзүп келдик. Мына ошол тексттеги сүйлөмдөр кандай жолдор аркылуу байланыша тургандыгы тууралуу бүгүн сөз кылмакчыбыз. Демек балдар, тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруучу тышкы тил каражаттарына көңүлүңөрдү бурамын. Тексттеги сүйлөмдөрдүн байланыштыруучу тышкы тил каражаттарына сөздөрдүн кайталанышы, синоним сөздөр, антоним сөздөр, байламталар, баяндооштордун жак, чак, сан боюнча бирдей келиши, интонациялар жана синтаксистик параллелизмдер кирет. Демек, ошолордун ичинен биз айрымдарына бүгүн кеңирээк токтоло кетмекчибиз. Сөздөрдүн кайталанышы аркылуу байланышта бирдей сөздөр бир нече кайталанат. Тагыраак айтканда, сөздөрдүн кайталанышы аркылуу байланышкан сүйлөмдөр кандай болот экен? Мисалы үчүн, оорулуу акын ойго жакын, ооруп алсыз олтурат. Акын баркын, өлүм билбей кол сунат. Мына ушул жердеги акын деген сөздөр бир нече ирет кайталанып, сөздөрдү бири-бири менен байланыштырды. Андан кийинкиси синонимдер менен байланышууда. Көбүнчө синоним сөздөр менен сүйлөмдөр өз ара байланышып турат. Кээ бир өтө уяң, чечкинсиз кишилер чогулуш жыйында адепсиз, ыксыз туура эмес сүйлөп аламбы деп жүрүп такыр сүйлөбөс, унчукпас болуп алат. Бул жерде чогулуш жыйында, адепсиз, ыксыз, сүйлөбөс, унчукпас деген синоним сөздөр сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырышты. Андан кийин антоним сөздөр аркылуу байланышуусу кандай боло тургандыгына көңүл бурабыз. Жаш кезде коркок болсо, карыганда жоркок болот. Жакшыны сөз өлтүрөт, жаманды таяк өлтүрөт. Мына ушул антоним сөздөр сүйлөм менен сүйлөмдү бири-бири менен байланыштырды. Андан кийин балдар, тексттеги сөздөрдү киринди сөздөр дагы бири-бири менен байланыштыра алат экен. Биринчиден, экинчиден, ошентип, демек, кыскасы, ырас, балким, мүмкүн деген сөздөр. Мисалы үчүн, элдик музыканын өкүлдөрүнүн бирден бири Карамолдо Орозов. Балким ой жүгүртүп кыялдансак, Карамолдо Орозов өз убагында музыкадан билим алып, консерваторияны бүтүрсө, балким дүйнөлүк аренага чыккан улуу композиторлордун бири болоор беле. Демек балдар, бул текстте балким деген киринди сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырып турду. Анткени себеби эгерде же болбосо жана, да, менен, ошол себептүү жана башка байламталар дагы текстте сүйлөмдөрдү бири-бири менен байланыштырып турат экен. Мисалы, атанын перзентине деген сүйүүсү чексиз. Ошол себептүү ал перзенттин өз сүрөтүнөн көчүрүлгөн нуска деп билет. Демек бул жерде ошол себептүү деген байламта биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдү байланыштырып турат. Эгерде бул жерде ошол себептүү деген байламта колдонулбаса, анда биринчи сүйлөм менен экинчи сүйлөмдүн эч кандай байланышы жок болуп калмак.
Биз айтканбыз, текстте сүйлөмдөр бири-бири менен байланышып, бири-бирин толуктап турат деп. Андан кийин интонация аркылуу да байланышат экен. Мынакей, айланайын эл журт. Мынакей, жаман кулпуну сууруп алып эле алып кетиптир. Кокуй, кокуй Кудай, шорубузду кайнатып кашайткан экен. Демек бул жердеги илеп белгиси сүйлөм менен сөздөрдү байланыштырып турду. Демек балдар, биз бүгүн тексттеги сүйлөмдөрдүн байланыштыруучу тышкы тил каражаттары жөнүндө маалымат алып жатабыз. Андан кийинкиси бул үчүнчү жактагы жактама, шилтеме ата тооштордун жардамы менен болгон байланышта зата тоош сөздөр үчүнчү жактагы ата тооштор менен алмашат. Дегенде Данияр мурункудай эле үнү кысталып батына бербей акырын баштады. Бирок бара-бара анын үнү иштен күч алып, чыйралып күчөй берди. Анын ыры, сөзү жок эле үн менен обон. Демек бул жерде балдар Данияр деген ата тоошту анын деген үчүнчү жактагы ата тооч алмаштырып бизге текстти толуктап берди. Эгерде биз ошол анын деген сөздүн ордуна Данияр деген сөздү кое берсек, анда биздин текстибиз туура эмес болуп калмак. Демек, балдар, силер бүгүн тексттеги сүйлөмдөрдү байланыштыруучу тышкы тил каражаттарынын айрымдары менен тааныш болдуңар. Демек, ушул эрежелерди эске алып, биз тексттерди так жана туура түзсөк болот экен. Эми үйгө тапшырма китебиңердеги 20-көнүгүүнү аткарып, мага WhatsApp аркылуу жөнөтөсүңөр. Мында силер текстти көчүрүп жазасыңар жана андагы киримди сөздөрдүн астын сызып белгилейсиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Ар дайым саламатта болгула.